азыркы учурда өтө көпчүлүк айымдар дейин эркектин ролун өзүнүн мойнуна алып атышат. И ошол жактан көп түшүнбөстүктөр, келишпестиктер келип чыгып атат. Үй бүлөдө ошондон көпчүлүгүндө бузулуп атат. Байкасаңыздар, азыр көпчүлүк эркектерде жумуш жок, же болсо дагы айлыгы аз, мигранттар көп, айымдар деле кетип атышат. Үй бүлөсүн таштап, экөө биригип, ажырашып кетип, айтор өтө бир актуалдуу темалардын бири ушул болуп атат. Эмнеге дегенде ортодо баланс жок болуп атат. Аял киши өтө көп жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып атат. Ошонун негизинде дисбаланс, мындай айтканда, үй бүлөдө дисбаланс жаралып атат да. Эми бул эмнеден сөз? Женская энергия, мужская энергия. Ар бир адамда эркек болобу, аял болобу айырмасы жок. И женская энергия бар, и мужская энергия бар. Болгону ошол энергиянын биз балансын билбейбиз да.